Bismillahirrahmanirrahim. Алла Таалама чексиз мактоолор болсун жана шүгүрчүлүктөр болсун. Мухаммад саллаллаху алейхи вассаламга салам жана салаваттар болсун. Алла Таала мына насип этип, мен күткөн күн дагы келди. Иншаллах эң эле кыжалат болгонум баягы ортодо Фархат ажекем дамлабыз ушу кинобузга тартылып беребиз жана ошо редакция кылып беребиз деп макулдугун бергенде өтө кубанычта болуп, Алла Таалама миң мәрте шүгүр айтып, андан кийин баягы редакциялап бергенден кийин ажекем өзү тартып берем дегенден кийин ушу эми баягы все равно кыжалат болот экенсиң. Ар кандай мүчүлүштөр болуп кетеби, же ар кандай эмне болуп кетет, же дамыламдын убакыт сааты чыкпай калабы, же дагы бир иштери чыгып калабы деп ошондой кичине кыжалат болуп аттык. Эми иншаллах мынакей азыр ниет тасмабыздын тартайын деп аткан учурубуз мынакей 5-10 мүнөттөн кийин иншаллах баштаганы турабыз. Дамла, Аллахым ыраазы болсун. Биринчиден макулдугуңузду бергениңизге, бизге ишенгениңизге, биздин ушу сценарийибизди карап, оңдоп түзөп бергениңизге Алла Таалам сизге ыраазы болсун. Эки дүйнө бактылуу болсун. Амин, Алла разы болсун. Эми урматтуу көрүү тургандар, Алла субхана таала ушу Азамат мырзанын эмгектерине көптөгөн албан ийгиликтерди иншалла, берекелерин жаадырган болсун иншалла. Ниет өтө маанилүү, ниет тасмасы. Иншалла көптөгөн мусулмандардын, керек болсо мусулман эмес, башка диндердин да динге өтүп, ниеттерин оңдоого, ниеттин канчалык деңгээлде маанилүү экени жана күчтүү экендигине, касиеттүү экенин дагы жетишет, ошол маңызга жетип, ошону баары мусулман көрүү тургандар иш жүзөгө ашырса деген тилекте бул кино, бул тасма бир топ инсандардын, адашып жүргөн инсандардын туура жол табуусуна себепкер болот деп мен өзүм ишенем. Жүрөктө ошондой бир якын ишенич бар иншалла. Оюмча бул биринчи тасма эмес, мындан кийин дагы ошого маңыздуу, диний маңыздуу тасмалар көп тартылат деген ишеничтебиз иншалла. Алла разы болсун. Алла Таалам сизге ыраазы болсун. Амин, амин. Дагы бир айта турган нерсе да, эми баягы көбүнчө анча-мынча кичине мындай качып пикирде жүргөндөр бар да, мисалы дин деп эле ошо өзүбүздүн үрп адатыбызды, каада салтыбызды унутуп калмай болдук, анан эми арабтын маданиятын сиңирип алмай болдук, кыргыздын маданияты кайда калды, тартсаңар мындай кыргыздын каада салтын тартпайсыңарбы деген дагы анча-мынча эми баягы 100 киши жазса, ошону экөө жазгандар болуп атат. Эми ошолорго да кичине иншаллах эми баягы сценарийди окудуңуз, тааныштыңыз, анан ошодон да кичине маалымат бере кетсеңиз, мындай спойлер эмес, эми иншалла мындай маңызынан. Сценарийди толугу менен окуп чыктым, анан өзүнүн өзгөчө диний мазмундагы өзүнүн корректировкаларды киргиздим. Жалпысынан ошол биринчиден бул мындай кандай десем, диний фанаттык бир деңгээлдеги бир кино эмес. Бул жерде деги эле мусулмандын, ошол кыргыз үй бүлөсүндөгү карапайым бир мусулмандын Алла Таалага жакындоосу, Алла Таалага болгон бир жолунун чагылдыруусу болуп эсептелет. Ал жерде дагы өтө ниеттин канчалык деңгээлде маанилүү экендиги тууралуу баяндалган бир тасма. Эч кандай арабкулдук же болбосо арабизация же башка бир улуттун же башка бир цивилизациянын, үрп адаттын, мамлекеттин иши кылып башка бир идеологияларды чагылдыруусу эмес, нукура кыргызча, кыргыз стилинде, кыргыз үрп адаттарын чагылдырган, болгону бир аз диний мазмун кошулган бир сценарий деп баалайм. Алла ыраазы болсун. Дагы бир баса белгилеп кетчү нерсе, бизде эл артисттери катышат, мына эмгек сиңирген артисттер катышат. Бул жерде эң эле жөнөкөй биз болобуз иншалла бул ролдочу. Анан эми биз эмне үчүн Фархат дамлабыз, ажекебиз, Юсупов ажекебиз эмне үчүн ошол сценарийге мен ойлойм, ошо биз башынан кеңешип, машвара кылып, ушундай бир отуруп, анан ошонун берекеси менен ажекебиз дагы окуп ыраазы болуп, анан өз макулдугун берди деп мен ойлойм, ишенем. Себеп дегенде кеңешкен жерде сөзсүз береке бар экен да. Анан бул тасманы дээрлик өзү кеңешип келатабыз да. Биринчи варианттан баштап 12-нчи вариантка чейин кеңешип келип, анан 12-нчи вариантты ажекебиз өзү оңоп түзөп, анан 12-нчи вариантты окончательный финальный кылып чыгарып берди. Машалла, азыр
ошону тартабыз. иншалла. Өмүрүңүздөргө, үй бүлөңүздөргө, Амин. баардыгыңыздарга береке берсин. Иншаллах, разы болсун. ниет тасмасын жакында ак ниетибиз менен сиздерге тартууларбыз иншаллах. иншалла. Иншаллах. Assalamu alaikum. Ассаламу алейкум. Allah razı olsun.